12 закон. Өзүңдүн денеңе кам көр. Элестетиңиз, сизде $1 миллиард бааланган аргымак атыңыз бар. Сиз ал атыңызга кандай көңүл бурасыз? Аны кантип тамактандырасыз? Сиз ага арак менен лимон бересизби? Майонез кошулган картофель фри бересизби? Десертке шоколадный мусс бересизби? Суунун ордуна пиво куюп бересизби? Сулуу берген ордуна сливкадан жасалган жарым кило мороженое бересизби? Сиз бул асыл жаныбарга музыка коюп бересизби? Аны жаныңызга ээрчитип алып, түнкү забегаловкаларды кыдырасызбы? Ага тамеки тартканды үйрөтөсүзбү? Ат сарайга телевизор коюп бересизби? Аны нервный кылып уйкудан калтырыш үчүн. Албетте буларды кылбайсыз. Бирок эмнеге андай болсо, көбүнчө адамдар ушундай иштерди өзүнүн денеси үчүн кылып турушат. Ден соолук бул оорунун жоктугу эле эмес. Ден соолукка кандай баа бересиз? Көбүнчө адамдар, эгер мен оорубасам, демек мен деним сак деп жооп беришет. Бирок ден соолук бул оорунун жоктугу эле эмес. Бул чоң түшүнүк. Ден соолук бул жандуу болуу, энергичный болуу, жашоонун сапаты жана кубанычы. Дайыма ден соолукту жакшыртып туруу мүмкүн гана эмес, сөзсүз жасаш керек болгон иш. Сиз ден соолугуңузду чыңдап, энергияңызды көбөйтүп турушуңуз керек. Сиз күндөн күнгө көп энергиялуу боло аласыз. Көбүнчө адамдар ден соолугунан эчтеке калбай калганда гана ден соолугуна кам көрүп калышат. Алар өздөрүн жаман сезип, алы жок болуп ооруп калганда гана аракет кылып башташат. Бул жерде да закон иштейт. Эгер биз маанилүү иштер менен алектенбесек, алар шашылыш ишке айланат. Ооба, ден соолук жаатында бизге алар менен күрөшүүгө туура келет. Балким сиз таң каласыз, эмне үчүн жеңүүчүлөр жөнүндө китеп ден соолук жөнүндө главаны дагы камтыган деп. Анткени жеңүүчүлөр билет, алардын ден соолугу алардын эффективдүүлүгүнө чоң таасир берет. Больницадан чыкпай жүргөн адам дүйнөнү багындыра албайт. Сиздин ден соолугуңуз, сиздин өзүңүздү жакшы сезип жүргөнүңүзгө, сиздин жөндөмүңүзгө, сиздин шыктанып жүргөнүңүзгө, сиздин шармыңызга, сиздин тартылуу күчүңүзгө чоң таасир берет. Биз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп жүрүшүбүз керек. Эмне ичип атканыбызга, эмне жеп атканыбызга, кыймылдап жүргөнүбүзгө кам көрүп жүрүшүбүз керек. Ден соолугуң чың болуп турганда, ийгиликтен рахат алуу алда канча жеңил. Биздин ден соолугубузга эмне пайда, эмне зыян жөнүндө көп китептер жазылган. Бирок түшүнүшүбүз керек, ар бир организм өзүнчө реагирует этет. Бирөөсү үчүн пайда болсо, ал башка бирөөгө зыян болушу мүмкүн. Бир жагынан биз өзүбүздү укканды билишибиз керек. Экинчи жагынан бардык аша чапкандардын баары ден соолук үчүн зыян. Бизге тең салмактуу, туура жашоо образы керек. Мисалы, тамак ичүүдө бир эле нерсеге кызыкпагыла. Ар кайсы тамактардан аз-аздан жегиле. Кандайдыр диетаны көп убакытка чейин кармабагыла. Көбүнчө биз кандайдыр бир тамактануу способун зыяндуу экенин кийин угуп калабыз. Бардык зыян нерселерден алыс болгула деген сөз болуп жаткан жок. Сиздин организм жетиштүү, толук кандуу тамактарды ичкени жакшы. Биздин организм өзүнө эмне керек экенин бизге өзү түшүнүк берет. Кээде биз бир нерсени аябай жегибиз келип калат. Биз ошол муктаждыкты эч тартынбастан эле орундатышыбыз керек. Ар бир адам ар кандай баскычтардан, өнүгүү фазасынан өтүп турат. Ошондуктан жаман же жакшы тамактануу болбойт. Биз организмди укканды билишибиз керек. Ал билет эмне өзүнө керек экенин. Жашоо рахат алып келиши керек. Бизге катуу тыюусалардын, чектөөлөрдүн кереги жок. Бирок кээ бирде туура кеңештерди угуп да жүрүшүбүз керек. Бул көбүрөөк рахаттануу алып келет. Өзүбүздү жакшы сезип жүргөнүбүзгө жардам берет. Мисалы, тамакты жайдан азыраак камырабай жегиле. Биз баарыбыз өтө көп тамак жейбиз. Азыраак жегиле. Окумуштуулар эчак эле далилдешкен. Биздин жеген тамактарыбыздын 1/3 бөлүгүн эле биздин организмге жетиштүү экен. Калган 2/3 бөлүгү тескерисинче биздин энергиябызды алат экен. Анткени баарынан көп энергияны биз тамакты сиңириш үчүн кетирет экенбиз. Ошондуктан азыраак, жайдан, жакшылап чайнап, жеп аткан тамагыбыздан рахаттанып жешибиз керек.
Тамак жеп атканда кенен кесир отуруп жегиле. Колдон келсе, тамак жеп атканда китеп окубагыла, машина айдабагыла. Тамак жеп атканда концентрация кылып, ошого наслаждаться эткиле. Жеген тамагыңардын көпчүлүк бөлүгү жок дегенде 30% толук кандуу, пайдалуу, табигый болуш керек. Жашылча, мөмө жемиштерди көп жегиле. Эксперимент кылгыла. Сиздин организмге көбүнчө эмне туура келерин издегиле. Мисалы, жаңыдан жасалган мөмө жемиштердин согун ичкиле. Табигаттан алынбаган фабричный тамактар биздин организм үчүн балласт болуп баратат. Эгерде ошолордон баш тарта албай атсаңыз, аларды ошондой табигый тамактар менен тең салмакта кылып алыңыз. Ашыкча сахардан, майдан, кофеден, алкоголдон алыс болгула. Токтолбостон өтө көп өлчөмдө зыян тамактарды күндө жей берүү акылга сыйбайт. Бирок өтө эле аша чаппагыла. Кээ бир чың ден соолуктуу жашоо образын активдүү үгүттөгөндөр өздөрү оорукчандай, анча деле бактылуу эместей болуп көрүнүшөт. Көбүрөөк ичкиле. Албетте алкоголь эмес. Мисалы, пивода бутерброддо канча калория болсо, ошончо калория бар. А сиз ужиндан кийин 8 бутерброд жегенге дитиңиз барабы? Мен силерди көбүрөөк ичкиле деп суу жөнүндө айтып атам. Биз 2-3 литр суу ичип турушубуз керек күнүгө. Кофе, кола, алкоголь суусундуктары, сүт, суу катары эсептелбейт. Анткени булар биздин организмди суюктуктарын баарын жок кылат бермек тургай. Ошондуктан ар бир чашка кофеден кийин 2 стакан суу ичишибиз керек. Тамактануу учурунда суу ичүү менен тамак сиңирүүбүзгө күч келтиребиз. Сууну тамактануулардын ортосунда ичип туруш керек. Көбүнчө адамдар жетишерлик суу ичип турушту унутуп калышат. Алар өздөрүнө адат киргизип алышы керек. Мисалы, эртең менен турар менен спорт залга кирерде жана чыгарда жана уктаарда көбүрөөк кыймылдагыла. Биздин дене кыймылдап туруш үчүн берилген, отура бериш үчүн эмес. Биздин дене күнүгө минимум 50 километр кыймылдап басканга түзүлгөн. Албетте сизге күнүгө эле кыймылдашыңыз керек эмес, тамак ичкен сайын кыймылдаш керек. Эгер биз күнүгө 40 мүнөттөн спорт менен машыгып турсак, биздин организм оптималдуу иштейт. Аэробика бүткүл организм үчүн позитивдүү таасир берет. Жалпы жумушка жөндөмдүүлүк өсөт, сергектик берет. Көп органдарыбыздын жакшы иштеши, тамак сиңирүүбүз жакшырат, зат алмашуу жакшырат, иммундук система бекемдейт. Маанайың, жашоо тонусуң көтөрүлөт. Көбүнчө адамдар спортко убакыт жок деп эсептешет. Бул саатты токтотуп коюп, убакытты утканга аракет кылганга окшош. Эгер регулярдуу түрдө спорт менен машыксаң, концентрацияңды көтөрөсүң, азыраак ооруйсуң, убакытты утасың, убакытты жоготпойсуң. Андан сырткары өзүңдүн жашоо сапатыңды жакшыртасың. Регулярдуу түрдө перерыв кылып тургула. Бизге жетиштүү узакка созулган эс алуулар керек. Өзүңөргө эс алууну уюштуруп тургула. Күнүңүз өтө эле нервозный болуп көрүнсө, медитация кылгыла. Же 10 мүнөттөй жөн эле эс алгыла. Прогулкага чыгып сейилдегиле. Эс алдыруучу музыка уккула. Көздү жумуп эч нерсе жөнүндө ойлонбогула. Жөн гана күнүңүздү убак-убагы менен токтотуп туруңуз. Жумасына бир күндө выходной кылгыла. Каникулдарды уюштургула. Любительдер менен профессионалдардын айырмасы узак убакыттагы стратегияларга болгон көз карашында. 95 сааттык жумуш неделя кыска убакыттагы результат берет. Бирок көп убакытка ден соолукка зыян. Балким бүгүнкү проектти сактап калышыңыз мүмкүн. Бирок сиздин бардык жашооңузга таасир берген чоң акылсыздык кыласыз. Эч убакта узак убакыттык проблеманы көз ирмемдик таасирдин жардамы менен чечпегиле. Жеңүүчүлөр ден соолугуна кам көрүп турушат жана келечектеги проекттери үчүн болушунча көп энергия чогултканга кам көрүп турушат. Профессионалдык велосипедист үчүн салмагы ар бир ашыкча килограммы тоого чыгып баратканда
ар бир минутасына таасир берет. Жеңүүчүлөр жөндөн жөн эле ден соолукту буза берүү анын жумушка жөндөмдүүлүгүнө таасир берерин билет. Ал мен өзүмдүн денемди бузуп салсам, мен кайда жашайм деп өзүнө суроо берип турат.